Президенттин тапшырмасын аткаруу иретинде министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Азиз Алиевдин катышуусунда мамлекеттик ипотекалык компаниясынын ишмердүүлүгүнүн маселеси боюнча кеңешме өттү. Жыйында акционердик коомдун турак жай куруу аркылуу турак жай фондун жогорулатуу планы тааныштырылып, Менин үйүм 2021-2026 программасын ишке ашыруу алкагындагы компаниянын ишмердүүлүгүнүн актуалдуу маселелери талкууланды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Азиз Алиев мамлекеттик ипотекалык компаниянын программасын ишке ашырууга каражаттарды бөлүүнү тездетүү жана ипотекалык кредитке болгон калктын бардык муктаждыгын канааттандыруу зарылдыгы тууралуу билдирилди. Буга байланыштуу финансы министрлигине тийиштүү тапшырма берилди. Ага ылайык март айынын аягына чейин 1 миллиард сомго чейин каржылоо маселесин иштеп чыгуу жана андан соң 2022 жылдын жыйынтыгы боюнча ипотекалык программаны ишке ашыруу максатында мамлекеттик ипотекалык компания ишканасынын уставдык капиталын 8,5 миллиард сомго көбөйтүү зарыл. Мындан тышкары министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары экономика жана коммерция министрлигине, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигине жана мамлекеттик ипотекалык компаниясына турак жай курулушун стималдаштыруу максатында ипотекалык кредиттөө программасына тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү тапшырмасын берди.